Саламатсыздар урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Туктайды, эмгексилердики жакшы бүтүрүпсүңөр буюрса. Майда чүйдө жерлер калган экен, эми бүтүрүп коесуңар. Күч кубат берсин. Дагы ушундай мекемелердин далайын ачып жүрө бергиле. Мына силердин Кыргыз элине, мамлекетке кошкон салымыңар ушул. 1,5 жыл болуп кетти, 1,5 жылдан бери тынбай иштеп. Эң жакшы иштешти, эң жакшы. Аябай. Көрүп аттым, мага күн сайын видеолор, сүрөттөр келип атты да. Сүрөткө чөбүз дейсиңер? Рахмат. Интернетке салып койгула келиңер, рахмат айтып балдарга. Мына ушулар бүтүрдү деп, 1,5 жылдын ичинде деп. Бүтүрсө болот экен да баарын. Президент министр Алымкадыр Бейшеналиевке алтын балалуу үчүн алкыш айтты. Ысык көлдөгү алтын балалык реабилитациялык комплекси пландалган учурда бүтүп ишке берилгендиги үчүн президент Садыр Жапаров саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевке ыраазычылыгын билдирди. Былтыр март айында келип комплекстин абалы абдан кейиштүү экенин көрүп министрге тапшырма берген элем. Өзүңүздөр күбө болгондой 1-июнда балдардын биринчи тобу келип түштү. 15 күндүк майда чүйдө жумуштары калыптыр. Аларды кошо бүтүрө берсе болот. Ушунун баарын уюштуруп 1 жылдан ашуун эмгектенген куруучуларыбызга ар тараптан демөөрчүлөрдү таап курулуш иштерин бүтүргөн министрибизге терең ыраазычылык билдирем, деди президент Садыр Жапаров. Медициналык реабилитациялык борбор 8 блоктон турат. Анда аллергология, онкология, пульмонология, акушердик гинекология, балдар хирургиясы, функционалдык диагностика жана неврология бөлүмдөрү бар. Ошондой эле комплексте уктоочу бөлүмдөр, клиникалык лабораториялар, тамактануучу, кир жуучу жай жана магниттик резонанстык томография орнотуу каралган. Өткөн жылдын октябрь айында президент жерине барып абалы начарлап кеткен комплексти калыбына келтирүү тапшырмасын саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевке жүктөгөн. Өкмөт Камбар-Ата 1 ГЭСи 8 жылдан кийин ишке кирет. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Нарын дарыясына салынчу Жалал Абад облусуна караштуу Токтогул район Камбар-Ата 1 гидроэлектр станциясынын курулушуна даярдык көрүү иштеринин жүрүшү менен таанышты. Бул тууралуу өкмөт билдирди. Маалыматка караганда ГЭСтин биринчи гидроагрегатын 8 жылдан соң ишке киргизүү пландалууда. Энергетика министри Доскул Бекмурзаев маалымдагандай, 2 жыл аралыгында жаңы жолдорду, көпүрөлөрдү, имараттарды салуу жана эскилерин калыбына келтирүү, ошондой эле жумушчулар үчүн башка тийиштүү инфраструктура түзүү боюнча иштер жүргүзүлөт. Сапардын жыйынтыгы боюнча Акылбек Жапаров объектидеги даярдык иштерин сапаттуу жүргүзүүнү камсыздоо боюнча бир катар тапшырмаларды берди. Камбар-Ата 1 ГЭСи 860 мегаватт кубаттуулукта болуп, жылына 5 миллиард киловатт саат электр энергиясын өндүрөт. Алдын ала баалуу боюнча ГЭСтин платинасынын бейиктиги 256 метрди түзүп, 5,5 миллиард кубтан ашуун көлөмдө суу чогулта алат. Буга чейин президент Садыр Жапаров Казакстан менен Өзбекстан Камбар-Ата 1 ГЭСине курууга катышууга кызыгуусун билдирип жатканын айткан. Депутат Акылбек Түмөнбаев наристелерди 1-июнь эл аралык балдар күнү менен куттуктады. Номер 35 Ак Суу бир мандаттуу шайлоо округунан эл өкүлү болуп шайланган парламенттеги элдик топтун лидери Акылбек Түмөнбаев 1-июнь балдарды коргоо эл аралык күнү менен куттуктады. Маалыматка ылайык, эл өкүлү 1-июнда балдар күнүнө карата Ысык көл областынын Ак Суу район Теплоключенка айылында жайгашкан Ак Суу жатак мектеп-интернатына барып, майрамдык салтанатка катышып, тарбияланып жаткан балдарды куттуктаган. Акылбек Түмөнбаевдин айтымында мекемеде билим алып жаткан 51 бала менен жолугуп, балдардын шыктуу, таланттуу жана эмгекчил болуп өсүп келе жаткандарына ынандым. Адамды жогорку жеңиштерге жеткирген да, акылынын, талантынын, шыгынын, жөндөмүнүн өсүшүнө болгон өбөлгө болгон бул эмгек. Тарбияланып жаткан балдарга ар тараптан колдоо көрсөтүп, туура багыт берип, эмгекчилдикке үйрөтүү ар бирибиздин милдетибиз, деген эл өкүлү. Ошондой эле салтанаттуу иш-чарада Акылбек Түмөнбаев балдарга ден соолук, узун өмүр, жарак маанай, бийик максаттарынын жана кыялдарынын ишке ашышын каалап, окуусуна керектүү болгон интерактивдүү смарт сыналгыларын белек катары тапшырган. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргызстандыктар. Биз Ислам каржы кооперативи элибизге жардам берүү максатында кооператив болуп түзүлдүк. Биздин кооператив 4 багытта иш алып барат. 4 багытыбыз тең бирдей шарт менен иштейт. Минималдуу төлөм 10%дан баштап 2 айдан 6 айга чейин күтүү мөөнөтү.
Биринчи багытыбыз турак жай. Турак жайды сизге 25 жыл аралыгында максималдуу 150 000 долларга чейин алып берүүгө мүмкүнчүлүгүбүз бар. Экинчи багытыбыз автоунаа. Автоунаанын бардык түрлөрү, спецтехника, айыл чарба техникалары дагы. Төлөп бүтүү мөөнөтү 10 жыл, максималдуу 50 000 долларга чейин. Үчүнчү багытыбыз бизнес. Адал бизнестин бардык түрлөрү, айыл чарба, мал чарбасы. Төлөп бүтүү мөөнөтү 12 жыл, максималдуу 120 000 долларга чейин. Төртүнчү багытыбыз рефинансирование. Эгерде сиздин финансылык уюмдарга кандайдыр бир карызыңыз болсо, аны жабууга да жардам беребиз. Төлөп бүтүү мөөнөтү 15 жыл, максималдуу 100 000 долларга чейин. Ислам каржы кооперативи сиздин ишеничтүү өнөктөшүңүз. Сот Алексей Шишовдун үй камактагы мөөнөтүн 2 айга узартты. Дастан ишканасынын мурдагы жетекчиси Алексей Шишовдун үй камагындагы мөөнөтүн 2 айга 26 июлга чейин узартылды. Бул тууралуу Бишкектин 1-май райондук сотунун басма сөз кызматы Азаттыкка билдирген. Дастан трансулуттук корпорациясы ачык акционердик коомунун мурдагы башчысы Алексей Шишов кармалып, бөгөт чарасы 10 майда Бишкектин 1-май райондук сотунда каралган. Сот аны 26 майга чейин үй камагына чыгарган. Алексей Шишов үй камагына улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин башкы тергөө башкармалыгынын өтүнүчү менен чыкканы маалым болгон. Энергетикадагы коррупциянын көмүскө схемасын түзгөн делген адамдардын кармалып кайра тез эле эркиндикке чыгып кетиши коомчулукта сынга кабылган. 30 майда президент Садыр Жапаров кабар маалымат агенттиги менен болгон маегинде өлкөдөгү 4 ири ишкана эмне себептен санариптик өнүгүү министрлигине өткөрүлгөнүн түшүндүрүп, Шишовду кабыл алып, ал билген маалыматты алып жатамбы? Демек, кыргыз элинин мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн керек деп билдирген. 10 майда УКМК Дастан заводунун мурдагы жетекчиси Алексей Шишов Аврора плюс эс-алуу борборунан кымбат баалуу кыймылсыз мүлктү мамлекеттик менчиктен мыйзамсыз чыгарган коррупциялык схеманын негизги уюштуруучуларынын бири катары шектелип, Жазык кодексинин коррупция беренесинин негизинде кармалганын билдирген. 1-май райондук соту ошол эле күнү аны үй камагына чыгарган. Азаттык радиосунун журналисттик иликтөөсүндө санариптик өнүктүрүү министри Талантбек Иманов менен Алексей Шишовдун байланышы аныкталган. Баары бекер, ата-энелер алтын балалыкка балдарын кантип жиберсе болот? Министрдин жообу. Чолпон Ата шаарында ачылган алтын балалык реабилитациялык борборунда бардыгы бекер болот. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев журналисттерге билдирди. Өлкөнүн ар бир районунда аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү тактоо үчүн адамдар жөнөтүлгөн. Алар бизге тизмени түзүп, балдарды саламаттык сактоо министрлигине алып келишет. Биз балдарды бул жакка алып келебиз, деди Бейшеналиев. Мындан тышкары министр реабилитациялык борбордо бардыгы бекер экенин белгилеп, борбор демөөрчүлөр тарабынан каржыланып жатканын айткан. Белгилей кетсек, 1-июнда Чолпон Ата шаарында алтын балалык реабилитациялык борбору расмий түрдө ачылган. Мадумаров элдин канын какшатып бүттүңөр. 1-июнда Жогорку Кеңештин жалпы жыйынында сөз сүйлөгөн депутат Адахан Мадумаров дыйкандардын маселесин көтөрдү. Анын айтымында Лейлек райондагы Кулунду айылындагы өткөрмөдө жер семирткич бүтүндөй буулуп калган. Биз быйыл канчалык дыйкандарды эзип жатканыбызды билбей жатабыз. Кулунду айылындагы көзөмөл өткөрүү бекети боюнча кайра кайрылуу келип жатат. Бул посттор тойбой койду. Губернатор бүгүн чекит коем деп жазып жатат. 24 майдан бери ушул абал болуп жатканы айтылды. Дыйкандарды какшатып бүттүңөр го, садагалар. Эми бул жерден айта бериштин кереги жок болуп калды. Мен сиздерден талап кылам. Бүгүндөн калбай айыл чарба министрин, УКМК бажы кызматын чакырып ушул жерден чекит коюш керек, деген эл өкүлү Адахан Мадумаров. Ошондой эле өзгөн райондагы кемпир-абад маселесин көтөрөөрүн эскертип жатып, бийликке бир катар сын айтты. Мен эскертип коем, азыр бышып ичинен бышып келе жатат, төмөнкү жактан бышып келе жатат. Bir günü жарылат. Аз калды. Мен бүт президенттерге ушинтип эскерткенмин. Элдин канын какшатып бүттүңөр. Ким канча капалаарын айыл өкмөттүн башчысы жалдырап кайрылып жатса дагы өткөрбөйбүз дегенде өткөрбөйбүз деп турганына кейди деп айтылат маалыматта. Атамбаев үчүн чоң жоготуу. Атамбаевдин жакын тууганын акыркы сапарга узатуу зыйнаты Койташта өттү. 1-июнда Койташ айылында Бишкек шаарындагы номер 82 бала бакчанын директору болгон Замира Теңизбаеваны акыркы сапарга узатуу зыйнаты өттү. Замира Теңизбаева 1965 жылы 23 сентябрда төрөлгөн.
Фрунзедеги орус тили жана адабият педагогикалык институтун бүтүргөн. Эмгек жолун 1988-жылы Бишкек шаарындагы номер 27 орто мектептен баштаган. Маркумду акыркы сапарга узатуу зыйнатына маркумдун жакындары, достору, кесиптештери, анын ичинде жээни Жогорку Кеңештин депутаты Сейит Атамбаев, КСДП фракциясынын лидери Кадырбек Атамбаев, КСДПнын лидери Темирлан Султанбеков, экс-депутат Рыскелди Момбеков, УКМКнын экс-жетекчиси Абдил Сегизбаев жана башкалар катышкан.